Франция Казакстан менен жасалма интеллект жана санариптештирүү жаатында кызматташууга багытталган Астанадагы Digital Bright форумунда өлкө 8 жогорку технологиялык компанияны тааныштырды. Алар өлкөнү IL чечимдерин киргизүүчү негизги өнүктөш катары карашат. Транспорт тармагындагы инновацияларга өзгөчө көңүл бурулууда. Alstom компаниясы Казакстанда локомотивдерди чыгарууну жолго коюп, тейлөө багытын активдүү өнүктүрүүдө. Мындан тышкары программалык камсыздоону иштеп чыгуу көңүл борборунда. Donc aujourd'hui, nous avons en fonction. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн программалык камсыздообузду Казакстанда өнүктүрүп жатабыз. Анткени биз өнөр жай ишмердүүлүгүбүздүн көпчүлүгүн ушул жерде жүргүзөбүз. Жана биз жасалма интеллектти колдонгон санариптик жана IT экосистеманын бир бөлүгү боло алганыбызга кубанычтабыз. Жана ошону менен биз санариптештирүүгө салым кошуп, жаш таланттарга жардам берип жатканыбызга да кубанычтабыз. Et c'est une solution qui est à la fois qui intègre de l'IA sur les décisions de maintenance. Франциялык башка катышуучулар бизнес жана мамлекеттик органдар үчүн адистештирилген платформаларга басым жасашууда. Алардын максаты ишканалардын толугу менен санариптик чөйрөгө өтүүсүн тездетүү жана казакстандык өнүктөштөр менен узак мөөнөттүү байланыштарды түзүү. La signature de contrat est Биз кодсуз платформа иштеп чыгуудабыз. Анын жардамы менен жөнөкөй формулаларды, документтерди түзүүгө болот. Ошондой эле ири ишканалардын ишмердүүлүгүн башкарууга мүмкүндүк берген тиркемелерди түзүүгө болот. Бул көргөзмө биз үчүн казакстандык ишканалар менен байланыш түзүүгө сонун мүмкүнчүлүк болуп саналат. Келечекте келишимдерге кол коюу тууралуу сүйлөшө алабыз деп ойлойм. comment nous pouvons nous inscrire